Атабыздан тартып ушу күнгө чейин канча ата бабаларыбыз өттү, канча инсан дүйнөдөн кетти, мусулман, кафир жана башка. Бардыгы азыр алар барзах аламында. Бардыгы барзах аламында. Мунун артынан барзах бар дейт. Ошо барзахта иля яуми юб'атун, кайрадан тирилген күнгө чейин барзахта болушат. Алла Таалам кайра тирилтет, ошол күнгө чейин адам баласы барзахта болот экен. Барзах дейт, вал вaqi байна шай'айн. Эки нерсенин ортосунда түшкөн нерсени ушуну барзах деп коет экен. Бул Кур'ан-ы Каримдеги аяттагы барзах дегендин мааниси вал алам аллади янтакилу илайхи инсан ба'дал маут. Өлгөндөн кийин инсан өтүп барып ошол жака бара турган аламды айтып коет. Ва ябqa фихи иля яумил ба'с. Жана ошол аламда тирилгенге чейин калат. Ушуну барзах алам деп коет. Ва хуа алам байн вaqиун байна дунья ва байна аламил ахира. Бул дүйнө алам менен ахирет аламдын ортосундагы аламдын аты барзах аламы. Барзах аламы. Мындайча айтканда, ва хада аввалул баразих аллати ядхул фиха ал-инсан ила ал-ахира. Ахирет аламына кирердин эң биринчи аламдын аты барзах аламы. Бейиш дагы өзүнчө, дозок дагы өзүнчө. Ага чейин келе маселелер мынакей барзах. Ва юсамма аламал кабр. Ушул барзах аламы барго, ушуну кабыр аламы деп дагы атап коет дейт. Өзү чыныгы аты барзах аламы. Бирок биз дагы муну коз, сеп адам баласы көбүнчө кабырга коюлат, ошон үчүн кабыр аламы деп аталат. Көбүнчө. Бирок эгерде суунун океандын тереңинде дагы өлө турган болсо, күл болуп кетсе дагы, сууда океанда чөгүп өлүп кетсе дагы, же арыстан, карышкырлардын ичинде калып кетсе дагы, ал барзах аламында. Айтышы мүмкүн да кабырга кирген жок, ага кабырдын сурагы болобу болбойбу деп. Кабыр деп биз көбүнчө жерди казганда айтабыз. А булар океанда чөгүп кетти пароход менен. Буларга кандай болду эми? Кабыр азабы барбы жокпу деп. Буларга албетте бар. Буларды ошон үчүн аламдын атын барзах деп коет. Экинчи азыркы айтканы кабыр аламы деп. Анна тасмиятаху би аламил кабр хия аглабия. Көбүнчө кабырга коюлгандыктан киши адам баласы ошон үчүн кабыр аламы деп коет. Атак акыйкаты барзах аламы. Ал суунун ичинде болобу, абада болобу, жерде болобу, айырмасы жок. Ал барзах аламына кетет. Бу дүйнөдөн кийин өлгөндөн кийин адам баласы барзах аламына кетет. Дүйнө аламынан барзах аламына. Эненин ичи дагы бир татаал кичинекей алам болсо дагы өтө татаал алам. Эненин ичи өзүнчө бир алам. Себеп эненин ичи бул тургандар адам баласынын мүчөлөрү курула турган, жарала турган, толуктана турган аламда. Эненин ичинде баарыбыз бир тамчы суу элек. Ошол аламдан өтүп, мына дүйнө аламына келдик да биз. Эненин ичинен чыгып келдик. Ошон ичи, эненин ичи өзүнчө бир аламда. Азыр айтып аткандай, бир тамчы суудан каш, кирпик, көз, кулак, өпкө, боор, бөйрөк, чач, сөөк, тырмак, кан, эт, эмне деген сезимдер, мээни иштетилүүсү, көз, көздүн көрүүсү, кулак, кулактын угуусу, эмне деген сезимдер. Эненин ичиндеги алам. Бу дене курула турган алам. Мынакей туугандар кандай алам. Эми айтып атат, мейли ал кабырга коюлабы, же кабырга коюлбайбы, адам баласы өлгөндөн кийин барзах аламына автоматически өтөт. Кабырга коюлат, көбүнчө коюлат. Анча-мынча азыркында айтканда жаныбарлардын ичинде калып кетет, же океандын түбүндө, же суунун түбүндө калып кетет, коюлбай. Бирок коюлабы, коюлбайбы айырмасы жок, барзах аламына өтөт. Барзах аламында сурак башталат.
Usman ibn Affan razıyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin güya olası. Üçüncü halife. Kur'an'da toplagan Zunnurayn, Cami'in Kur'an diyen lakabı var. Ulu zat. Uşu kişi kana Usman radıyallahu anh da vakafa ala kabr baka. Kabrın canına gelgende, ila etkende. Hatta yeballa lihyatuhu, sakalı olsa su olup etken. Göz yaşına. Kabrın canına gelgende ila gözden çıkan yaştan sakalı su olup etken. Öyle olur. Nım bol. Fakile lehu tadkurul cenne ve nar fela tebki ve tadkurul kabr fe tebki. Değişti. Estegeninizde, dozokta estegeninizde ilavayla turas, kabırda estegende ilaysız dep Osman razıyallahu anhu'a bir soru vergen eken. Faqala oşanda Osman razıyallahu anhu aytıptır. Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul, men Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan mınday dep aytkan uqqamın. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil ahire. Kabır ahirettin bara turgan jaylardan eng birinchisi uşul. Fa innaja minhu fama ba'dahu aysa. Kim uşul ahiretden bara turgan jayının kabırı birinchi manzil, birinchi jay, uşul jerde najat tapsa, qutulsa, kabırдын azabынан qutulsa, andan keyinkisi jеңил bolot деген. Kabırdan azabынан egerde bir adam qutulsa, andan keyinki o толтора aşular var da. Толтора бурумдар, толтора сыноолор бара турган жайлар толтора жерде. Кабыр эле эмес. Кабыр жөнүндө биринчи тепкич. Ким ушу биринчи тепкичтен ийгиликтүү өтсө, айтып атат. Fa inna minhu fama ba'dahu aysar. Andan keyиnkisi жеңилирээк болот бардыгы буга. Wa in lam yanju minhu, эгер ийгилик таппай калса кабырда, fama ba'dahu ashad minhu, andan keyинкилер андан катуураак болот буга дейт. Andan keyinkireği, kabırdan keyinki burumlar, aşular, andan keyinki bara turgan jayları buga andan da katurak, kıyınarak болады ekan da. Andan da kıyınarak болады ekan. Oşun üçün bu kişi Hazret Osman razıyallahu anhu kabırga kirgende uşuncha көп ыйлаган себеби ушу экен. Ошо себебин айтып берип атат. Men Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan uqqamын, kabır ahiretin bara turgan jaylarının eng algачкысы. Эгерде ким ушул жерде ийгилик таап, азаптан кутулуп, сурактан жакшы өтүп кетсе, андан кийинкилери жеңил болот. Эгерде ким ушул жерден ийгилик таппай калса, ушул жерде Аллахтын азабынан кутулбай калса, угуп туруң, андан кийинкиси андан катуураак болот дейт. Андан кийинкиси андан катуураак, кыйыныраак болуп кете берет экен да. Wa qala sallallahu aleyhi ve sellem, ma ra'aytu mandaran qattu illa wal qabr afda'u minhu. Rawahu Tirmizi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, men bir dagı kabırdan da korkunçlu görünüştü görgön emesmin. Peygamberimizin sözü, kabırdan da korkunçlu rahat görünüştü görgön emesmin degen peygamber. Jönököy jay emes eken da bul. Oşun üçün peygamberimiz aytты da, bul kabır bu üyülüp bolgan toprak emes. Bul değiştiğin bir bakçası, dozoktun çukurlardan bir çukur. Bizim gözümüzge toprak görüngen menen hakikati anın içi başka aldı. Anın hakikati taptakır bölek mesela. Emi kabırdağı, barzaktağı mesele bu vaqtıncha eken. Al jerde de adam balası tübölüktü kalbayt eken barzakta da. Tübölüktü en akırkı bara turgan jay je beiş, je tozok bolot. Akırkı tübölüktü kala turgan insan oşonço musafir dep koyot. Bizdin subhanallah bir alamdan ikinci alamga göçüp ele keletabız da. Ruh, can alam, can dünya alamından, manaki enenin içindeki alam, emi bul dünya alam, andan kin barzak alam, andan kin ahiret alam, anan beiş, anan kin dozok. Mana oşunun barına tübölüktü kala turgan, tura turgan jayı je beiş, je dozok. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala aytat: "Elhâkumut tekâthur hatta zurtumul makabir."
Силердин мал мүлкүңөр, бала чакаңардын көпчүлүгү силерди бекапар кылып койду. Алхакумут такасур. Алектендирип койду. Силер кабырларды дагы зиярат кылдыңар. Yani şagalatkum avladukum ve amvalukum fatakasur fiha ve tanafus aleyha. Ana, menin baylığım köp, menin beyligim köp, menin bala çakam köp, menin mındayım köp dep adam balası eken de. Biri menen uşintip jarışa berip, uşu biri menen jarışkany meniki köp dep. Ahiretten jana hakikattan sizlerdi aldap koydu deyip. Sizler ошақтан алақсып қалдыңар ошомен. Негизги бара турган, негизи кыла турган иштен силер алақсып, алданып қалдыңар. Эмне алдап койду? Бала чакаңар, жана мал мүлкүңөр. Ошон үчүн Аллах субханаху ва тааля Кур'ан-ы Кариминде да айткан аяты ушул да. Эй иман келтиргендер, мына силердин мал мүлкүңөр, бала чакаңар алдап коюбосун, алаксыздык коюбосун. Эмнеден? Алла Тааланы эстөөдөн. Жараткан Алла Тааланын неаматтарынан, Алланын кудретинен ушундай силерден унутуп калбагыла. Я аyyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Wa man yaf'alu zalika fa ulaika humul khasirun. Kim ушундай боло турган болсо, бала чакасы, мал мүлкү менен алектенип Allah'ını unutup ala turgan bolsa, uğup alsın. Al sözsüz ziyan tartuvçu. Al sözsüz kıyray turganlardan, al sözsüz baktısızlığa uçuray turganlardan bol kala. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala aytıp koyğunu bu. Bu jirdegi aytıp atqanı hatta muttum, sizler öldüңөр. Ve zurtumul kubur, kabırlarыңарды ziyaret kıldыңар. Az-ziyara innama takunu muddatan muvakkatatan. Ziyara bul bir belgilengen vaqtqa çeyin bolot. Ziyaret kılıçı başkaga ötkөнгө çeyin. Buna jerdegi aytıp atkan hatta zurtumul makabir deyt, kabırlarda tesir ziyaret kılganga çeyin, oşogo çeyin bardыңар. Demek kabırda toktop kalbaysan, al жерде ziyaret ele. Нарыда кетесіңер деген сөз болуп атат да. Бу дүйнөгө келип токтоп калбайбыз да. Баарыбыз да билебиз, бу дүйнөдөн кетебиз. Кудум ошондой эле кабырда дагы токтоп калбайт экенбиз да, калып калбайт экенбиз да. Ал жерде бир узак бир мөөнөт болушу мүмкүн, бирок түбөлүк эмес айырчы. Айырдан дагы башка ааламга кетебиз да. Башка ааламга кетебиз. Кандай эненин ичиндеги ааламдан бу дүйнөгө келдиңиз, бу дүйнөнүн ичине будан кийин тияк кетесиз. Şeyh Numan деген улуу алым бар. Ошо киши мындай деп айтат эле да. Алла Таала эненин ичин мүчөлөрдү толуктоо үчүн жараткан дейт. Бул дүйнөнүн ичин жакшы сыпаттарды толуктоо үчүн жараткан. Бейиштин ичин напсинин каалоосун толуктоо үчүн жараткан дейт. Her bir dünyanın içi özünün maksatı var eken da. İnenin içi müçölör toluktana turgan jay eken. Bul dünyanın içi jakşı sıfattardı toptoy turgan, toluktay turgan jay eken. Beyiştin içi olsa adamdın nafsisinin kallosu var go. Eң jogorku dengelde jırgata turgan, толук рахатта турган, рахат бере турган жай экен. Эми айтат эле мындай деп. Эненин ичинде эгерде кайсы мүчөсү толук болбой калса, угуп алыңыз. Эгерде бир көзү жок, же бир кулагы жок, чыгып калса бул дүйнөнүн ичине, аны бүткүл дүйнө биригип туруп, ага бир көз бере албайт ал. Бул жакта толуктанбайт дейт эле. Эненин ичинде толуктанган жокпу? Бул дүйнөгө келгенден кийин ал мүчө толуктанбайт. Эч ким ага көз бере албайт, эч ким ага кулак бере албайт. Кудум ушундай эле. Эгерде бул дүйнөдө жакшы сыпаттар, имандыкы, такваныкы, чынчылдыкы, адилеттүүлүкү, боорукерлиги, жакшы сыпаттар эгерде бул толуктанбаса,
Ахиретте ал толуктанбайт дейт. Ахиретте толуктанбайт. Ошон үчүн бул дүйнөдө биз алданып калбай, сыноо дүйнөсүндө күрөшүп, кармашып, нәпсибиз менен согушуп, өзүбүзгө жакшы сыпаттарды алып, жаман сыпаттарды кетиришибиз керек экен. Ошого жараша бейиште жараткан Алла субханаху ва таала рахат берет. Умар ибн Абдулазиз рахматуллаху алейхтин алдында отурат элем дейт Маймун ибн Михран. Алхакумут таказур хатта зуртумул макабир аятты окуду да бир аз турду. Анан айтты: "Эй Маймун" деди. "Ма арал макабир илли зияра." Кабырлар бул зияратка турган эле жай деди. "Оман иззаид буддун мин айяржа ила манзилихи." Зиярат кылганча киши эми сөз өзүнүн жайына кайтып бара турган бар. Ал кайсы десе, бейиш же дозок деди. Ал жаннату авинна. Демек, кабыр зиярат кыла турган эле жай экен да бул туугандар. Демек, бул эмне деген? Андан кийин кетесиң деп атат. Зиярат кылып койдуңбу? Бүттү. Эми бара турган түбөлүктүү жайың бейиш, же бара турган түбөлүктүү жайың дозок деп атат да. Wa yusamma alama sur. Бұл аламы сур деп коет экен. Сур тарта турган. Себептен өлүк лианна арвахил амват өлүктөр рухтары таштамиу фи. Ошол жакта топтолот. Адам өлгөндөн кийин дене кабырда калат. Бирок рух аламы сурда топтолот. Кыямат күнү ал сур тартканда Исрафил алейхиссалам рухтардын баардыгы чыгат дагы өзүнүн жанын табайт. Жаны чыгып өзүнүн денелерин табайт. Денелерини Алла субхана ва таала кайрадан баягы жаратып, баардыгы денелер салынып, анан махшар майданга суракка келишет да. Бирок бир нерсени айтып коелу туугандар, кабырга коюлганда сурак бар. Ал жерде рухту кайра кайтарат, жанын кайра салат дагы, сурак алгандан кийин анан кайра кетет. Себептен дененин өзүндө жан чыгып кеткенден кийин ал несин сурасын? Ошон үчүн кабырга барзах аламында сөз сага сурайт. Hadislerде келет, şu өзүнө жан салып, белине чейин отургузуп, ушуга чейин айтылат. Отургузуп, эки периште Мункар, Накир деген келип, анан сурайт. Робуң ким? Динин кайсы? Пайгамбарың ким? Жакшы жооп берсе, машалла, ийгилик. Жаман жооп берсе, Кудай сактасын, өкүнүч. Шарият бизге буйрук бергенде өлүктөргө салам айтканга, эстегенде. Биринчи кабырларды зиярат кылып турайлы туугандар. Сөзсүз эле өлгөндө эле, киши өлгөндө эле барбай, анча-мынча киши өлбөсө деле барып коелу. Үлгү алганга, сабак алганга, жүрөктөрдү тазалаганга, ахиретти эстегенге, күнөөлөрдөн тооба кылганга, бунун данышмандуулугу өтө көп, пайдасы көп да. Жөн деле зиярат кылып коюп. Деп ошо кабырда жаткандарды көрүп, бизден көп жашагандар ушул жерде жатат. Бизден көп сүйлөгөндөр ушул жерде жатат. Бизден кыйындар, бизден байлар, бизден күчтүүлөр, бизден сулуулар, бизден жаштар деле жатат. Сөзсүз эле бизден улуулар эмес. Ошол жерде 5 жашар деле бар, 7 жашар деле бар, 10 жашар деле бар. Баардыгы жатат. Эртеби кеч мен да ушулардын катарына келет экенмин да деп. Ал жерчи сүйлөй турган даватчы эмес, сүйлөбөй турган даватчы алчы. Сүйлөбөй туруп сабак берет да, адам баласына. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан: "Зуру кубуракум", кабырларыңарды зиярат кылып тургула деген. Өлгөндө эле алып барып көмгөндө эмес, андан башка убакта дагы зиярат кылып тургула. Fa innaha mudakkirат lil maut, анткени бул силерге өлүмдү эстетип турат. Өлүмдү эстеген адам акылдуу адам. Өлүмдү эстеген адам күнөөдөн тооба кылат. Арам нерселерди таштайт. Нәпсини багындыруу жеңил болот. Таат ибадатка ихлас келет. Алла Тааланы, Алла субханаху ва тааланы эстеп, Алладан коркуу келет. Жөнөкөй эмес, бир пайгамбар айткан. Зиярат кылып тургула деген да. Эми мына жерде айткан шариятта бизге
зияратқа мейли бардық. Сабақ алыш үшін бардық. Бұл сүннет. Қабырды зиярат қылу сүннет. Үлгі алу үшін. Эми барғандан кейін салам айтыш керек. Не қылыш керек екен туғандар? Салам айтыш керек. Мынеде ким аерде жазылған барын оқып жүре бербей, аерге барып салам айтыш керек. Ассаламу алейкум деп, қадимкіде бір-бірімізге салам береміз ғой. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату деп. Аларға да ассаламу алейкум ахлал қубур. Яғфируллаху лана ва лакум антум салафуна ва нахну бил атар. Ей қабір иелері, сіздерге Алла Тағаланың саламы болсын деп. Ей деп ошолорго алейкум деп айтып атабыз сіздерге. Егерде алар укпаганда же алар сезбегенде, анда салам айтылбайт эле да. Демек аларда кайсы бир деңгээлде зиярат кылуучулардын ошолордун саламдарын уга турган Алла Таалам угузуп коет экен. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн салам айтабыз. Силерди дагы бизди да Алла Таалам кечирсин. Силер бизден алдын кеттиңер, биз силердин артыңардан барабыз деген мааниде. Алла Тааланын саламы, тынчтыгы болсун. Эй кабыр ээлери, Алла Таала силерди да, бизди да күнөөлөрүбүздү кечирсин. Силер бизден мурда кеткенсиңер, биз силердин артыңардан келебиз деген маани. Ассаламу алейкум ахлал кубур. Яғфируллаху лана ва лакум антум салафуна ва нахну бил атар. Ассаламу алейкум дара қауми муъминин инна иншааллаху бикум лахиқун. Алланын саламы болсын. Ей момундардын жаткан чыганда чоң саба. Ассаламу алейкум деп салам айтыш керек. Ассаламу алейкум ахла дияр минал муъминин инна иншааллаху бикум лахиқун. Ас'алаллах лана ва лакум ал-афия дейт. Бұл үшінші салам. Қайсынысын айтсаңыз деле мейлі. Ей момундардын жаткан турак жайындагы момундарға силерге Алла Тааланын тынчтыгы болсун. Силер бизден мурда кеттиңер, биз силердин артыңардан Кудай кааласа кошулабыз барып. Алла Тааладан мен суранарым, силерге дагы өзүбүзгө да афия. Бардык жамандыктан сактоо болсун. Алла тирүүлөрүбүздү дагы, бизди да жамандыктан сактасын. Өлүктөрүбүздү дагы Алла Таала кабырда жамандыктан сактасын. Ал не дегени? Кабыр азабынан, кабыр кордугунан, кабырдын коркунучтугунан тамаша эмес дия. Бир жолу Айша энебиз радиаллаху анха бир жөөт аялга жакшылык кылган экен. Ал жөөт аял келип Айша энебизге Мадина шаарында дуа берди да. Алла Таала сизди кабырдын азабынан сактасын деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип калды үйүнө. Айша энебиз бул окуяны айтып берди. Мага ушундай деп тиги жөөт аял Алла Таала сизди кабыр азабынан сактасын деп бата берди го. Дегенде пайгамбарыбыз айтты. Пайгамбардан сураган айтып аткан себеби кабыр азабы бар беле деп атат да. Пайгамбарыбыз айтты, "Ооба" деди. Кабыр азабы бар деди. Анан мындай деди Айша энебиз. Ошондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир намаздан кийин кабырдын азабынан "Я Алла, мени сактагын" деген дуаны таштаган жок дейт. Ошон үчүн кээ бир риваяттарда келет, силер салам берер, каблат таслим дейт. Салам берерден мурда таавваду мин арба, 4 нерседен пана тилегиле. Эмнеден десе? Дозоктон, кабырдан, өлүм жашоонун фитнасынан, даджалдын жамандыгынан. Аллахумма inni a'udhu bika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masihid dajjal. Ушуну аттахият окугандан кийин, салаватты окугандан кийин, салам берерден мурда дуаны окуп коесуз. Дагы ана салам берип коесуз. Намазын салам бергенден кийин деле дуа кылсаңыз дагы жакшы. Эчтеке эмес. Бирок хадистерде салам берерден мурда деп да келет да. Ошон үчүн иншалла мына нерселерге маани берип, "Я Алла, бизди дозоктун отунан, кабырдын азабынан, өлүм жашоонун фитнасынан жана
Dajjalдын жамандыгынан. Түш аламы да өзүнчө bir аламда. Bunu da vafat деп айтып коет. Wa ja'a tawfiya fil Qur'an ala salasati anwa. Караңыз, адам уктаганда дагы кайсы бир деңгээлде анын сезим органдары алынат. Адам өлгөндө толугу менен эле алынат. Ушул Алла Тааланын тарабынан ушул толугу менен алуу, ушу тауфия деп коет, ушуну 3 түрлүү болуп келет деген туугандар. Себеп дегенде уйку дагы өлүмдүн агасы дейт да. Уйку дагы бир ушу кандай адам өлгөндө толугу чыгып кетет да уйкуда эчтекени билбейт го. Уктап калгандан кийин. Нарса эмне болуп атат, кандай болуп атат? Бул да ушу. Куранда Алла субханаху ва таала айтат: "Ва хуаллази ятаваффакум бил-лейл ва я'ламу ма жарахтум бин-нахар." Алла Таала ушундай зат силерди түндөсү ятаваффакум деген силерди алат дейт. Бирок мына жерде алганы мынандай. Татаваджаху ар-рух ли-алам ахар. Адамдын руху башка аламга жүздөнөт экен да. Ошол эле кезде мa'baqaiha fil-jism денеде рух калып туруп дагы башка аламга жүздөнөт экен. Ошон үчүн адам түш көрүп атат, мен асманда жүрөм дейт. Түш көрүп атат, мен Америкада жүрөм дейт. Америкада эмес, Бишкекте уктап атасың сен. Бирок бул каякта жүрөт азыр? Айдын үстүндө жүрүпмүн дейт. Ой. Сен айдын үстүнө кандай чыгып кеттиң сен? Бирөө айтат, мен бейиште жүргөн экенмин дейт. Бейишем ушундай экен дейт. Ой, мактап. Бирөө мен Кабада намаз окуп аттым эле, бекер ойготтуң да сени. Намаз бүткөнгө чейин кое турбай белем дейт. Мына кызык намаз окуп калган экен. Бул ошол ким барды ошол жака? Бирөө айтат, мени түшүмдө көрдүм, өзүмү мен өлүп калыпмын дейт да. Өзүмдү өзүм көрдүм. Кайсы көз көрдү ошо сен өзүңдү өлүп калганыңды? Кайсы көз? Бул түш алам башкача бир алам да бул да. Түш кээде Алладан, кээде шайтандан, кээде ушундай периштеден, то есть кээде напсыдан келет да, аралашыпчы. Түш деле жөнөкөй эмес. Пайгамбарыбызга пайгамбарчылык берилерден мурда 6 ай түш көргөн. Түшүндө эмнени көрсө, өңүндө ошону көрүп турган да. Түшүндө эмнени көрсө, өңүндө ошону көрүп турган. Ру'я салиха деп коет буну. Чын түштү. Андан кийин анан пайгамбарчылык келген да. Юсуп пайгамбар түш көргөн. Айды, күндү, 11 жылдызды сажда кылып атканын көргөн. Юсуп пайгамбар кичинекей кезинде 6-7 жашар кезинде 6 жашар кичинекей экен. Ай сажда кылып атыптыр. Күн сажда кылып атыптыр. 11 жылдыз сажда кылып атыптыр. Аллаху акбар. Атасы пайгамбар эле, Якуб пайгамбар унун бардыгын түштүн жорулуусун билет эле. Айды, бул күн сажда кылып атканы күн ким? Ата. Ай ким? Эне. 11 ким? Жылдыз бир тууганы, 11 бир тууганы. Эми Юсуп пайгамбарга Алла ушундай макам берет, бадыша кылат. Бардык атасы дагы сыйлайт, энеси дагы сыйлайт. 11 бир тууганы сыйлай турган ушундай бир күн келет экен, түшүнүн жорулуусу. Бадыша да түш көргөн эле да. 7 уй, ачка уй, 7 арык уй, 7 семиз уйду жеп аткан. Бул түштүн жорулуусу эмне деди да? Эч ким чече албай койгон. Юсуп пайгамбар чечмелеп берген. Биринчи 7 жыл молду жыл болот, андан кийин 7 жыл ачарчылык, каатчылык болот дейт. Бардыгын эмесиненчи. Ошон үчүн мен кандай болгон чакта дагы туугандар, мына алам, адам баласы азыр түш көргөндө дагы, демек уктаганыбыз бар го, уйку дагы бир өлүмдүн агасы да. Ушудан эле сабак алса болот. Ошон үчүн биз турганда, кайра эртең менен жосо ачам, көзү ачылып турганда, Алхамдулиллахиллади ахьяна ба'дама аматана ва илейхин нушур деп дуа окуйбуз да. Бардык мактоо Аллага болсун.
Bizди tirilтти өлгөндөн кийин дейт. Кара сөздү кара. Ахьяна ба'дама аматан. Bizdi öldürgönden keyin hem Allah Teala bize tiriltip atkan. Can Allah'a kayıp barı var. Demek uşunu denede ruh kalat, совсем толугумен чыгып кетпейт. Бирок рух башка аламга жүздөнөт. Уйкуда рух каяка жүздөнөт экен? Башка аламга жүздөнөт. Ал болсо уйку аламындагы түш аламына жүздөнөт. Ошон үчүн түш совсем башка жактан да. Мейли. La ilahe illallah. Deneden ruh ajrabайт. Fal hayatu sabitatun fil jism. Denede жашоо бар. Lam tufariqu andan ajrabайт. Walakinnaha tawajjahat ila alam barzakhi. Бирок барзах аламына өтөт экен да болчу. Барзах аламы. Байна аламин яқда ва байна аламин арвах. Мындай да кандай барзах дегени? Ал мындай дегени. Уйку, то есть яқда ойго аламынан рух аламынын ортосунда. Рух аламы менен ойго аламдын ортосунда уйку аламында өзүнчө бир дагы ушундай барзах алам бар экен. Ошол жакка өтөт экен дагы түш ошол жактан келет. Бул бир. Экинчиси тавфиятул маут деп коет. Аллаху ятаваффал анфус хина маутиха. Алла Таала жандарды алат. Бул жерде эми кандай болот десе, денеден рухту алат. Фала хаята фи, эми денеде жашоо болбойт уже. Уйкуда денеде жашоо бар. Жүрөгү согуп атат, кыймылдап атат, коңурук тартып атат. Тияк-пияктарда денеде жашоо бар. Ал эми баягы Алла субханаху ва денеден жанды алганда, всё, эми бул денеде жашоо жок дейт. Фала хаята фи, кама кана мин кабл, мурда кандай болсо ошондой эми жок дейт. Эми бул рух барзах аламына барып кошулат дагы, ал дүйнө менен ахирет аламынын ортосунда. Үчүнчүсү, тавфия фиха кабда рух ва жисм маан. Бул жерде Алла Таала рухты эле алды да, дене калды эле да. А Иса пайгамбардыкы рух менен денени Алла Таала чогуу көтөрүп кеткен да. Мынаны угуп алыңыздар туугандар. Иса пайгамбар улуу пайгамбар. Ага Алла Таала Инжил түшүргөн. Ал Алла Тааланын пендеси. Алланын саламы болсун. Келип Алла Тааланын жалгыздыгына дават берген. Мен Алланын кулумун, апама жала жаппагыла деген. Мен Алла Тааланын кулумун деген, Алланын баласымын деген эмес, же Кудаймын деген эмес. Иса пайгамбарды себеп атасы жок Алла субханаху ва таала жараткандыктан Мариям энебизге ошонун коому элдер сен мына үйгө чыкпастан туруп эле төрөп алып келип алдың деп жала жабышкан. Жаманат кылганга аракет кылган. Кийин Иса пайгамбар чоңоюп Инжилди Алла Таалам түшүрүп Инжилдин даватын бергенде жөөттөр буларды буну өлтүрөбүз деп курчоого алып Алла субханаху ва таала Иса пайгамбарды рух денеси менен алып чыгып кеткен. Асманга көтөрүп кеткен. Иса пайгамбар кээ бирөө айтат 4-нчы асманда дейт, кээ бирде 2-нчы асманда дейт хадистерде. Бул Иса пайгамбар кыямат күндүн улуу белгилеринин бири. Кыямат күндүн эң чоң белгилеринен 10 белги болсо, ушунун бири Иса пайгамбардын дүйнөгө келүүсү. Нузулу Иса алейхиссалам, Иса пайгамбар сөзсүз келет. Буга туугандар биздин мутаватир хадистерден баардык хадис топтор мутаватир деңгээлине жетет. Ким буга ишенбей турган болсо, мусулман эмес болуп калат. Иманын жаңылаганга туура келип калат. Ошон үчүн биз алхамдулилля мусулман катары пайгамбарыбыз буну айткан, биз ошон үчүн ишенебиз буга. Иса пайгамбардын, Иса алейхиссаламдын келүүсү бар, аны өлтүргөн эмес, эч кандай даргага аскан эмес. Распятие деп коет. Алла субханаху ва таала Кур'ани Каримде айткан, алар өлтүргөн эмес, вама каталуху яқин. Аны вама каталуху, аны Иса пайгамбарды алар өлтүргөн эмес.
өлтіріп қойып, анан даргаға асып қойып, распятие кылып деп, андай болгон эмес. Иса пайгамбардын хаварилер, хавари дегени мындай пайгамбар, Иса пайгамбардын сахабаларынан да жардам берген. Ошого окшошун өлтүрүп, мына ушуну Исаны өлтүрдүк деп алар адашкан. Атак Иса пайгамбарды Алла субханаху ва таала Кур'анда айтат, Алла таала толук көтөрүп кеткен. Сактап, ошолор кордоп өлтүрөбүз деле, алардын колуна таштаган эмес. Алла субханаху Кур'анда айтат, "Ид кала Аллаху я Иса". Алла таала айтат, "Эй Иса, инни мутаваффика ва рафи'ука илейя". Мен сени толук өзүмө көтөрүп алып кетем дейт. Толук алып кетем. Өзүмө көтөрүп алып кетем. Ва мутаххирука миналлазина кафару. Жана кафирлардан сени таза кармап коям. Алар сага эч кандай жамандык кыла албайт депчи. Ошон үчүн Иса пайгамбар тирүү. Иса пайгамбар тирүү. О киши эми Алла субханаху ва таала денеси менен жанын кошо, мен сени Алла субханаху ва таала көтөрүп алып кетем деп атат мынакей. Ва рафи'у жисмак ва рухак илейя ли ахфадак мимма хамма бихи а'дау. Сен душманың сага ниет кылган эмне эле? Душмандары Иса пайгамбарды өлтүрөбүз деген эле да. Ошодон мен сени сакташ үчүн мен сени асманга көтөрүп алып чыгып кетем деген мына. Алла субханаху ва таала Иса пайгамбарды асманга көтөрүп алып чыгып кеткен. Дагы о киши тирүү. Кыяматка жакын келет дагы Даджалды өлтүрөт. Ага чейин Даджал тополоң чыгарат. Ааламдын бардыгында ушундай смута, чоң ушундай бир коогаланга салат. Өтө жаман адаштырууга салат. Иса пайгамбар келип, именно ошо Даджалды Иса пайгамбар өлтүрөт. Өзү капиосу менен өлтүрүп, канын көрсөтүп, мынакей Даджалды өлтүрдүм депчи. Алла таала ааламга Иса пайгамбар келип, бирок Инжилдин өкүмүн жүргүзбөйт тугандар. Келип туруп, Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шариатын, китеби Кур'анын ушунун өкүмдөрүн жүргүзөт. Мадина Мунавварада пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошо жаткан жайында ушуну айтылат китептерде. Иса пайгамбарга да бир жай бар. Эрте кыямат күнү пайгамбарыбыз менен Иса пайгамбар ушунда чогуу тирилет. Иса пайгамбар кадимкидей адам өлүмү менен өлөт, үйлөнөт, бала чакалуу болот. Албетте ушунчалык береке жайыткан Алла субханаху ва тааланын тарабынан Иса пайгамбар динди жайылткан берекесинен бир анарды бир уруу жейт дейт да. Чоң племе бир анарды. Ушунчалык машаалла береке. Бирок Яжуж Мажуж ошондо чыгат. Яжуж Мажуж чыгып, Иса пайгамбар жана иман келтиргендерди алып качат Тур тоосуна. Тур деген тоо Сайна деген өрөөндө турат. Египет бар го. Муса пайгамбарга Тур тоосунда түшпөдү беле? Тавратты. Ошол жака алып чыгат. Булар болсо ушунчалык Яжуж Мажуж, Аллаху акбар, ушундай бир Алла тааланын махлугу экен. Бир деңизге келип суу ичсе алды. Аркасынан келгендер айткан, бу жерде суу бар беле жок беле. Алардын алдында бир дагы дарак, жалбырак эчтеке калбайт экен. Суу дагы булар бардык ааламды кырып берет да. Кырып берет. Иса пайгамбар ошолордон качып Тур тоосуна жан сактап калат. Ал жака чейин алар чыга албай калат. Тур тоосуна барганда жегенге эчтеке жок, ичкенге эчтеке жок. Ошондо Иса пайгамбардын жана момундардын, мусулмандардын тамагы субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар болот дейт. Муслим шарифтин риваятында келет, алар зикир менен курсактарды тоюп турат дейт. Зикир менен, жегенге эчтеке жок. Субханаллах дейт, курсак тоюп берет. Алхамдулилlah, курсак тоюп берет. Аллаху акбар, курсак тоюп берет. Зикир менен. Кийин анан булар жер бетинин бардыгын жок кылдык. Эми асмандагыларга да кичине кол салып коелу деп жааларын асманга атышат. Асманга атса, асманга көтөрүлгөн жаасын Алла таала кан кылып түшүрөт. Булардын карай акмакчылыгы. Асмандагыларды да өлтүрдүк дейт. Ошо учурда жараткан Алла субханаху ва таала буларга оору жиберет. Оору ушундай эпидемия келет, кырылып калат. Тып. Аалам сасып кетет. Өлүк менен сасып кетет.
Gömülbeyt жердин üstünde. Анан Алла Таала өзүнүн казынасынан куштарды жиберет. Куштар келип туруп буларды, өлүктөрдү иштеп, алып барып океанга таштап атып, анан Алла Субханаху ва Таала нөшөрлөтүп жамгыр жаатырып, аалам тазаланат. Мына ошондон кийин Иса алейхиссалам табиий өлүм менен кийин Мадинага Мунавварада өтөт да. Liqa'ullahi Ta'ala. Allah Ta'alaga joluğu. İ'lem anna liqa'allahi Ta'ala huwa haqqun. Tuğandar, adam balası Allah Ta'alaga söz joluğu. Peygamberimiz hadis etken, kim Allah'a joluğunu жақшы görse, Allah da ağa joluğunu жақшы görет. Kim Allah'a joluqqanды jek görse, Allah da ağa joluqqanды jek görет. Бұл учур качан дүние менен коштошоюн деп атканда, өлүм төшөгүндөгү учурда Аллага жолугуну жакшы көрүш керек экен. Аллага жолугуну жакшы көрүш керек экен. Жаратуучубузга жолуга турган күн бар. Ар бир адам жаралган өзүнүн жаратуучусуна жолуга турган күн бар. Ал акыйкат жана Кур'ан-ы Каримде дагы, пайгамбарыбыздын хадистеринде дагы бул бекемделген. Албетте жолугу bir ele жолу эмес, bir топ жолу болот. Эң биринчиси өлгөндөн кийин дейт, сразу. Аввалуха лиқаул абд раббаху акбал маут. Өлүмдүн артынан эле сразу жолугат экен. Андан кийин лиқа фил хашар. Махшар майданына топтолуп барганда. Андан кийин индел хисаб, эсеп китепте. Андан кийин индел мизан, таразада. Андан кийин сырот көпүрөсүндө. Ушинтип жолугунун аркасына жолугу болуп, те бейишке кирип, бейиште дагы Алла Таалага жолугу болот, жана Алла Тааланы түбөлүктүү көрүү болот дейт. Ру'яту даима, дайыма ардайым, алхамдулилlah, бейиштиктер бейишке ким кирген болсо, Алла Тааланы дайыма зиярат кылып турат, көрүп турат. Бейиште көрүү бар Алла Тааланы хак. Мына ушу жолугуларга туган иман келтиребиз, бул дагы ахирет ааламына иман келтирүү маселесинде. Кур'анда Алла Субханаху ва Таала мындай дейт: "Вастаину бис-сабри вас-сала, ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин, алладина ядуннуна аннахум мулaqu раббихим ва аннахум илейхи раджиун." Жана силер жардам сурагыла. Сабырдуулук менен жана намаз менен. Алла Тааладан жардам сурайлы. Allah жардам суралган зат, Allah гана жардам берүүчү. Ва ман насру илля мин индилла. Жардам Аллахтын тарабынан гана келет тугандар. Ин тансуруллах янсурукум ва юстаббит акдамакум. Эгерде силер Алла Тааланын динине жардам берсеңер, Аллах силерге жардам берет, сөзсүз жардам берет. Душманыңардын алдында кадамыңарды бекемдейт. Алладан башка жардамчы жок тугандар. Залымдарга, капырларга эч кандай жардамчы жок деп Кур'анда чечим чыгарып койгон. Алланын жардамына биз дайыма муктажбыз. Ошончо Алла Тааладан жардам сурай тургандын жолу Алла өзү айтып атат: сабырдуулук жана намаз. Ушу экөө менен Алладан жардам сурагыла. Сабыр, намаз, сабыр, намаз. Ишиң жүрүшпөй атабы? Сабырдуулук кыл, намаз менен. Бирок ооруп калдыңбы? Сабырдуулук кыл, намаз менен жардам сура. Душмандарбы? Сабырдуулук, намаз менен. Бирөөнү жоготтуңбу? Сабырдуулук, намаз менен. Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Ya eyyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin." Ey iman keltirgендер, силер Алладан сабырдуулук жана намаз менен жардам сурагыла. Албетте Алла Таала сабыр кылуучулар менен бирге дейт. Бул аятта да Алла Таала айтып атат: жардам сураг Алла Тааладан сабыр жана намаз менен. Албетте бул намаз оор дейт. Машаккаттуу бул. Илля алал хашиин, Алладан корккондорго оор эмес да. Кимдин жүрөгүндө Алладан коркуу болсо, ага намаз окуу кыйын эмес. Ага оор эмес. Кимдин жүрөгүндө Алладан коркуу болбосо, ошого оор, ошого кыйын. Айтат, алар кимдер дейт? Хашиин, Алладан корккондорчу. Алладин ядуннун, бул жерде, яни ятаякканун дегенде. Бекем ишенет. Өз робуларына жолукканга бекем ишенген ушулар Алладан корккон кишилер ушулар. Алладан корккон кишилердин сыпаты ушул экен.
Аллага жолукканга бекем ишенише, шектенбейт алар, күмөнсүрөбөйт алар. Ва аннахум илейхи ражиун, жана Алла Таалага кайтуусуна дагы эртеби кечпи, бул дүйнөдө канча Алла Таалам өмүр берсе, канча ырыскы берсе, канча күн жашоо берсе, канча суу берсе, ошонун баардыгын көрөбүз, андан кийин Аллага кайтабыз дегенге бекем ишенишет да. Калып калабыз дебейт, кайтабыз дейт да. Yani yuqinun annahum mulaqu rabbihim aqba mautihim ve annahum ileyhi raciun yevmen qiyamah ba'da haşarihim min kuburihim. Allah işenişet ölümden keyin Allah Taala jolugusuna jana kıyamet günü kabırdan turup haşardan keyin Allah Taalaga baruga. Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den "İza haracet ruhul abdul mu'min mo'mundun ruhu çıkkanda talaqqaha malakan." Bularga jolugat eken kim? Eki perişte. Anam bunu olsa alıp çıkıp ketişet eken. Болгондо дагы мындай деп дагы айткан: "Min tibi rihiha fa zakaral misk." Жөнөкөй эмес себеп, эгерде мусулман адам күнөөдөн сактанып, ибадат кылып жашап келсе, анга жанын алганга райымдуу периштелер чөт экен. Райымдуу периштелер жанын алганда дагы, "Эй таза рух, Робуңдун тарабына чыккын" деп, мулайым сөз менен, кичпейил сөз менен айтат экен. Чыкканда алар колмо-кол кылып, болгондо да ошо миск жыттанган ушу менен алып кетет. Эгерде таза рух болсо, Кудай сактасын, күнөөдөн сактанбай, арам иштерди кыла берип, зулумдукту кыла берип, Алланы эстебей, дүйнөнү жүрөгүнө батырып, дүйнөнү кулу болуп, ошентип анан кийин бунун өмүрү түгөнүп, өлүм келип кала турган болсо, анда чатак. Анда ташбоор периштелер чөт экен бул. Райымсыз азап периштелер чөт. Жөн чыгарбайт экен да, рухту айтат экен, "Эй сасык рух" дейт. Чыккын дейт. Алда жөн чыкпайт экен. Эки түрлүү бар да, адамдын жаны момун таза руханиятына, таквага мээнет кылгандыкы, анын хадисте келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, чанаштын оозун чечип, суу чыгарып бергенде кандай жеңил чыгат. Чанаш деген жаштарыбыз түшүнүп калды, түшүнбөй калды, билбей калдык. Айылда чанаш болот эле, кымыз куюп келет, суу куюп келет. Макулбу? Ошону анан кийин акырында куйганда шырды азыр этиятта болсоң ол аябай тез чыгып кетет. Жумшак чыгат да, момундун руху денеден жумшак чыгат дейт. Чанаштан суу чыккандай чыгат дейт. Момундун руху. Ал эми фасык кафырдын руху ал чыкканы чатак дейт. Ал кандай десе, балыктын кабыргасын көргөнсүздөр мондай болгон. То есть эмесечи, тулуучундай, сөөгү. Кудум ушундай темир боло турган болсо, тескерисинен сууга салып койгон жүндү берки жагына тартсаң чыгасызбы? Чыгара албайсыз. Ошон үчүн кээ бирлер айтат, мына эчкини тирүүлөй терисин сыйргандай дейт. Бир өлүм болот экен, кумурска чаккандай. Бир өлүм болот экен, тирүү эчкинин терисин сыйргандай. Мына шейиттин өлүмү кумурска чаккандай болот экен. Тоолордо чөп чап жүрсөңөр билет адам. Ошол мындай кээде отуруп калсаң, бутуңа кумурска чагып кетет, чыздей чөт кичине эле. Эмне болуп кетти деп карасаң, кумурска чаккан да. Ушундай кетет, ушунчалык дейт. Бир болот экен, тирүү эчкинин терисин сыйргандай. Тамаша эмес го. Алла Таала баарыбызды жаман өлүмдөн сактасын. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга Алла Таала ушу райымдуу периштелерди жиберсин, Амин. Атак баарыбыз эле эч ким түркүк болуп калган эмес, калбайт дагы. Дүйнөгө келгенден кийин кетмек бар. Ошон үчүн туугандар, акылдуу адам даярданган адам. Соданы кыла берет, даярданат. Мамлекет кызматында иштейт, даярданат. Базарда иштейт, дыйканчылык кылат, даярданат. Үй бүлө бала чакасы менен жашайт, мал дүйнө табат, сапар кылат, чет мамлекеттерге даярданып сапар кылат. Кете турган күн бар, ошол күнгө даярдана жүрөйүнчү деп
өзүн унутпай, эмнеден жаралганын унутпай, Аллага кайта турган күнүн унутпай, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолдомолорун бар нерсе. Пайгамбарыбыз бизге дуасында мындай деп үйрөткөн: Аллахумма инни ас'алука аишатан нақиятан ва митатан савиятан. Я Аллах, мен сенен таза, пакиза жашоо сурайын. Алла Тааладан биз дагы таза, пакиза жашоо сурашыбыз керек экен. Күнөөлөрдөн таза, кыжалатчылыктан таза жашоо. Митатан савиятан. Адамдардын акысын жегенден таза. Алла Тааладан таза жашоо сурайлы. Караңыз, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кээде өкүм берип үйрөтөт. Кээде дуа кылып, дуа аркылуу үммөтүнө үйрөтөт. Дуада жөнөкөй эле пата эмес, Пайгамбарыбыздын дуасында жолдомо турган. Жашоонун жолдомосу. Алла Тааладан таза жашоо сурайлы. Таза жашоо деген маани эмне экен? Күнөөлөрдөн таза, кыжалатчылыктан таза, бирөөнүн акысын жегенден таза. Мына Аишатан нақиятан, я Алла, ушундай жашоо бер бизге, бири-бирибиздин акыбызды жебейли, бири-бирибиздин акыбызды тебелебейли, бири-бирибиздин акыбызга кирбейли. Я Алла, ушундай жашоо берчи бизге. Я Алла, мына күнөөлөрдөн таза жашоо бер бизге. Я Алла, текеберликтен, көрө албастыктан, эки жүздүүлүктөн таза жашоо бер. Я Алла, кыжалатчылык, кайгы, жаман нерселерден таза жашоо бер бизге, ушулардан сактанган. Митатан савиятан. Жакшы өлүм дагы бактылуулукта туган. Савиятан, жакшы өлүм. Жөнөкөй эмес, тоба менен. Зулумдук кылып атып, күнөө кылып аткан учурда өлүм келип калбасын. Дүйнөнүн кулу болуп, дүйнө үчүн талашып, Алланы нааразы кылып, шайтан менен дос болгон учурда өлүм келип калбасын. Тоба учурунда келсин, ибадат да келсин. Алланы зикирин да кылып атканда. Сави, митатан савиятан. Алла Тааладан сурайлы барыбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Оюма жаман нерселер келе берет. Кээде өзүмүн оюман өзүм коркуп кетем. Эмне кылсам болот? La havla ve la kuvvete illa billah deyiniz. Жаман ой шайтандан келет. Жаман ой, жаман күмөн, жаман каалоо бардыгы шайтандан келет. Ушунун баарын чогултуп айтканда васваса деп коет. Ошондон сактаныш үчүн Алла Таала бизге сизге берген ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Ушундай келип калса, сразу айтыңыз тилиңиз менен. Күтпөңүз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Сиз көзгө көрүнбөйт да. Периште деле көрүнбөйт, шайтан деле көрүнбөйт биздин көзүбүзгөчү. Бирок каяктан келди аны? Каяктан келди? О, эшиктен кирип келди. Телефондон чыкты бу. Каяктан келди? Жаман ой келип калды. Каяктан келди? Билип кой, пайгамбарыбыз айтып койду муну. Жаман ой шайтандан келет дагы. Бунун дарысы ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Тауд кылыңыз. Ауду айтыңыз. Азыр бекапарлыктын доору бир-эки жол айткан менен кетпейт. Кайталаңыз, кайра айтып тура бериңиз. Ауду кеткенге чейин айта бериңиз. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Ачууңуз кээде ачуу дагы шайтандан болот да, бул дагычы. Ачуулануучу. Ошол учурда да аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аузу биллах. Башка сөздү токотуп туруңуз. Башка ишти токотуп туруңуз. Ушуну айта бериңиз. Тиги кеткенге чейин. Аркасынан ла хаула ва ла куввата илля биллахны айта бериңиз. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Кетип калат Кудай кааласа. Намазда кээ бирөөлөр турганда ары бери солкулдай берет. Бул кандай болот? Жо түз туруш керек намазда. Куму лиллахи канитин. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала буйрук берген. Алланын алдында моюн сунуп, коркуп, түз тургула деген. Ары бери солкулдай бербеш керек. Эмге да анчам-чамда кыймылдап кетсе, мына кээ бирлер совсем эле кыймылдап алгандарды эле көрөм мен деле. Жөөттөр бар. Муну кыймылдай берет, бериш керек.
алдыга аркага мындай көрсөңөр келет. Туурабы? Жок, бизде машалла мүмкүн болушунча ошо кунут деп коет. Кыймылды аз кылыш керек да. Хафиду ала салават ва салатул вуста ва куму лиллахи qanitin. Силер 5 вакыт намазды сактагыла. Өзгөчө ортоңку намазды жана Алланын алдында силер моюн сунуп кыймыл аракетсиз тургула дегенди ушуну qanitin деп айтат. Allah. Namaz okup atkanda oğuzdu açıp estey verem. Közgө жаш толуп калат. Бул эмне себептен болот? Түшүндүрүп бересизби? Алла разы болсун. Эстеген тугандар шайтандар. Чүчкүргөн периштеден. Ошон үчүн адам чүчкүргөндө альхамдулилля деш керек. Бул периштеден болот да. Чүчкүргө аркылуу адамдагы көптөгөн зыяндуу заттар чыгып кетет. Түшүндүңбү? Ошон чүчкүргөндө деп албаш керек. Кое бериш керек. Бирок адамга эмес, тамакка эмес, кичине оң жак, сол жакты карап кое бериш керек да анан. Анан адамдын бетине же тамакка кое берсең, шерменде кылбайсың. Бирок чүчкүрүп койгондо кое берип коюш керек. Кээ бир ушундай зыяндуу заттар ошол аркылуу чыгып кетет. Ошон үчүн альхамдулилля деш керек да. Ошо Алла Тааланын нематы бул. Чүчкүрүү Алланын нематы. Неке? Алланын нематы. Ошон үчүн альхамдулилля дейт. Чүчкүргөндө альхамдулилля деп айтса, ошого дуа берип важип болуп калат жанында турган кишилерге. Ярхамукалла деп. Мусулмандын 5 акысы бар го. Ошол альхамдулилля чүчкүрүп туруп альхамдулилля деген кишиге ярхамукалла дешиңиз керек. Алла сизди райымына бөлөсүн деп дуа бериңиз. Не деп? Алла сизди райымына бөлөсүн деп. Ошо дуаны алып унчукпай отуруп калбай, сиз да дуа берип коюңуз. Яхдикумуллаху ва юслиху балакум. Алла Таала сизге хидаят берсин, абалыңызды оңдосун деп. Карачы, мусулман коомчулугу, мусулман житё-бытё дейт го орустар, жашоо тиричилиги бири-бирине дуа берип жашашат да. Бири-бирине салам берип жашашат. Бири-бирин көңүлүн көтөрүп жашашат. Мусулман адамдын коомчулугу мындай. Мына эми эстеген бул шайтандар. Ошон үчүн пайгамбар айтты, эстей турган болсоңор жап кала деди. Жабыш керек. Мүмкүн болушунча чыгарбай эле коюш керек, болбосо кол менен жаап коюш керек. Эгерде кол менен жаппай деп эстей берсең, анда шайтан кирип кетет экен. Шайтан кирип кетет. Ошон үчүн эстеген. Бирок бир нерсени айтайлы, китептерде келет, намаздын ичинде чүчкүргөн бул да шайтандан кетет дейт. Ошон үчүн бирок намаздын ичинде чүчкүрүп берсеңиз, альхамдулилля деп айтпайсыз. Чүчкүрсөңүз, одан неме кылып эле, тапас болду. Буга келип атат эми сизге оозду ачып эстей берин деп, ошону жабышыңыз керек. Эми бул шайтандан келип, буну кетиргенге ошо төркө жаап, Куранды окуй бересиз. Садаканы кантип берсе туура болот? Садаканы биринчиден адал нерседен бериш керек садаканы. Алыңыз, арам нерсени садака берилбейт. Арам нерсени садака берип соопту үмүт кылсаңыз, сизге күнөө жазылат. Садака берүүдөн мурда ушул тапкан ушу адалбы же арамбы? Маселени ушун чечиш керек. Садаканы сооп үмүт кылып бере турган садаканы адал малдан гана берилет. Эгерде арам мал кандайдыр бир себеп менен келип калган болсо, билип коюң, аны тез арада кетириш керек, жок кылыш керек. Садаканы соого ниет кылбаш керек. Сизден кеткенине сүйүнүңүз. Бул дагы жамандык кеткени өзү сиздин пайдаңыз. Экинчиден, садака берип атканда ихлас менен бериш керек. Ихлас дегени ошол адам мага разычылык айтсын, мактоо айтсын, мени кыйын десин, берешен десин, жоомарт десин деген эмес. Алланын разычылыгын көздөш керек. Оң кол менен бериш керек. Садаканы берейин, оң кол менен. Хадистерде келет, оң кол менен бергени сол кол билбесин. Пайгамбарыбыз дайыма маанилүү иштерде оң кол, оң тараптан жакшы көрөт.
Маанилүү иштердин бардыгын оң тараптан кылат. Даже сакал тараса, сакалды тараса оң жагынан. Бут кийим кийсе оң жагынан. Макулбу? Оң кол менен тамак жеген сүннөт. Оң жактан жеген өзүнчө сүннөт. Имам Бухари рахматулла алейх китебинде өзүнчө тема кылган бап. Оң кол менен жеген жана оң тараптан жеген. Сен оң кол менен жеп атасыз, сол кол менен жебейсиз. Мусулман адам оң кол менен жейт. Эгерде бир кишинин оң колу жок болуп калса, оң колу сынып калса, Кудай сактасын, же ооруп калса, сол кол эле иштесе, проблема жок анда. Ага уруксат. Бирок жалпысынан андай боло бербейт да. Бул исключительно да. Так ошондо оң кол менен, бисмилла, оң кол менен жейт адам, мусулман адам. Эми табак турат да. Оң кол мына жактан деле жесең болот, бияктан деле жесең болот. Оң жагынан жеген өзүнчө сүннөт. Садака. Садаканы эстегенде кантип берсе туура болот дегениңизде дагы бир кошумча айтып коеюн. Садаканы бергенден кийин милдет кылбаш керек. Жакшылык кылгандан кийин милдет кылбаш керек. Жана садаканын сообун, үмүтүн Алладан гана үмүт кылыш керек. Үмүт Алладан гана. Менин апам мени төрөгөндөн кийин өтүп кетиптир. Мен аларды ахиретте көрөмүнбү? Имандуулар барды көрүшөт. Имандуулар барды көрүшөт. Төрөгөндөн кийин апасы өтүп кеткен экен, Алла рахматын алсын. Апасын көрбөй калган экен, аң сезим, акыл эсине жетпей калган учурда кара. Иншалла Алла Таала баарыбызга иман берсин. Кызымды кайсыл медресеге болот? Кайсы медресеге окутса болот деген го дейм. Муфтияттан сураңыз. Кудай калса кыздардын медресесинин тизмесин айтып берет, сизге ыңгайлуу. Сиз каякта, Бишкекте турасызбы, Көлдө, Ошто дегендей. Аны карап, иншалла тизмесин айтып берет. Биздин туугандарда мындай түшүнүк бар. Кыздын иши бөлөк, баланын иши бөлөк. Эгер иним эшик шыпырып калган болсо, эжең кылса болбойбу деп мени урушат. Мен жалгыз кызмын, 3 иним бар. Жок. Бизде дагы исламда мындай түшүнүк бар. Баары бири-бирине жардам берет деген. Сиздердеги түшүнүк кичине башкачараак экен, бирок бизде дагы ушундай бир түшүнүк бар. Бул түшүнүктү дагы айтып коеюн. Исламдагы түшүнүк бири-бирине жардам берүү. Өзгөчө кыздарга райымдуу мамиле кылуу. Аларды оор иштерди ишке эмес, оор иштерди эркек кылып. Наоборот, ишти кылганда жарышып кылуу деген бизде түшүнүк бар. Кимиси караса, мисалы, эми албетте эркекке Алла Таалам күч кубат берген, аялдарга караганда физический жагынан дагы, башка жагынан дагы эркектер күчтүү. Ошон үчүн эркектин көбүрөөк ишти, кызматты эркек кылыш керек. Чет мамлекеттерде кийим тиккендер эркектер эле тигет. Тамак аштарды эркектер эле кылат. Кафе-сафелеринде тиякпай канча дегендер. Аял кишилер деле Турцияга деле бар, Саудияга деле бар, Пакистанга деле бар. Миллион калктар. Мисалы да, аял киши көбүнчө бала чаканы тарбиялап үйдөгү кичине мындай жумшак иштерди, жеңил иштерди кылат да. Оор иштердин бардыгын эле эркектер кылат, эркектер кылып келген. Алла Таала ошон үчүн күч кубат берген да. Ошон үчүн эркек кылып жараткан да. Эркек бойдон эле кала берели, кандай деле. Жашым 43-тө дейт. Мектепте окуп жүргөн кезде атам тешип чыксын деп сөккөн болчу. Атам өтүп кеткен 16 жыл болду. Менин эч ишим жүрүшпөйт. 3 жолу үйлөнүп ажыраштым. 3 жыл мурда бир тууган агамдан 20 000 сом карыз алып бере албай калгам. Өз энем шерменде кылдың мени деп урушту. Азыр апам менен да, бир туугандарым менен да катташпайм. Ата эне нааразы болсо бейишке кирбейм да. Андыктан окуган намазым
жакшы амалдарым бир тыйынбы, мен дозокумунбу? Астагфируллах. Жок, андай үмүтсүз болбоңуз. Эми атаңыз өтүп кеткен болсо, убагында жакшы кызмат кыла албай калдыңыз, ыраазычылыгын ала албай калдыңыз, азыр өкүнүп атасыз. Азыр 5 убакыт намаздан кийин ата энеңизге дуа кылыңыз. Өзгөчө ушу өтүп кеткен атаңызга дуа кылыңыз. Не деп? Роббирхамхума кама роббаяни сагира деп. Тafsirlerde келет. Айтылат, ким ушу дуаны 5 убакыт намаздан кийин ата энесине кылып жүрсө, Кудай кааласа Алла Таалам ата энесин разы кылып, бул бала ата энесин разы кылгандардын катарына кирип калат деген да. Өз убагында бекапар болуп, кош көңүл болуп, маани бербей, ата энени кадырлабай алар өтүп кеткен болсо, хотя бы эми өзү өлгөнгө чейин мына иштерди кылсын деп атат да. Бул бир. Экинчиси, апаңыз менен бир туугандарыңыз менен жакшы мамиледе болуңуз сизчи. Эң биринчи кичпейил, экинчиси чынчыл. Эгерде карызбы, төлөп бериңиз, бирок чын сүйлөңүз. Кудай кааласа өзүңүз анан мен анда бейишке кирбейм да, анда мен дозокумунбу деген арам сөздөрдү сүйлөбөң. Кудай кааласа Алла Таалага жакшы күмөн кылың. Бейишке Алла киргизет, дозоктон Алла сактайт. Эч ким киргизе албайт Алладан башка, эч ким Алладан башка сактай албайт. Ошон үчүн Аллага жакшы күмөн кылыш керек. Пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайтаардан 3 күн мурда Жабир аттуу сахабага, Жабир радыйаллаху анху айткан: "Эй Жабир, Алла Таалага жакшы күмөн кыл" деген. Анткени жакшы күмөн кылуу ибадат деген. Жакшы күмөн кылуу ибадатка кирет экен. Кандай жакшы күмөн кылабыз? Азыркында Алла кечирет. Алла Таала менин жүрөгүмө дагы бардыгын жүрөктөрүн бурат. Алла тобамды кабыл кылат, дуамды кабыл кылат, дозоктун отунан сактайт, өмүрүмө, рызкыма береке берет. Ошон үмүт менен болуш керек, үмүт менен. Алхамдулилlah. Менин келинчегим мага 5 айдан бери кыянат кылып жүргөн экен. Мен эмне кылсам болот? Жообун берип жиберейинби? Же кечирип жашасам дайыс болуп каламбы? Бир кызыбыз бар, ортодо. Эми мынаны караңыз, аныкташ керек. Эгерде Кудайым сактасын ошо анык болуп кала турган болсо, эми ыктыяр сизде. Мен жашаңыз деп эч качан айта албайм. Эгерде жөн эле күмөнүн үстүндө болсо, андай азгырыкка алданбай жакшы жашаш керек. Мен тесттен өтө албадым. Мына эмне? Мен теориялык. Мен теориялык тесттен өтө албай жүрөм правага. Права алыш үчүн аракет кылам, бирок эч эле өтө албай жүрөм. Дуа кылып коюңузчу. Өтүп кетиңиз. Аракет кыла бериңиз, аракетте берекет. Фил харака барака. Аракетте берекет иншалла. Бирок жакшы даярданыңыз да. Жазыңыз, бирөөлөрдөн сураңыз, аракет кылыңыз. Үмүтсүз болбоңуз. 5 убакыт намазы өз убагында кеч калып окуса, кандай жолдору болот? Иш убактысы менен мындай да 5 убакыт Алла Таалам бардык адамдарга жеңил убакта фарыз кылып койгон. Ар бирибиз окуй алабыз. Окуй албагандык биздин шылтагыбыз, шайтандын азгырыгы. Так 5 убакыт Алла Таалам алхамдулилlah саарлап турабыз го. Окуп көп эле убакыт эле кетпейт. 2 мүнөттө да окуп коет. Пешин деле ошондой асыр шамкыттан деле. Эгерде Кудай сактасын кандай бир себеп менен каза болуп калган болсо, өтүп кеткен болсо, аны каза деп, анын казасын окуш керек. Качан убакыт тапканыңызда, кечиндеби, анда фарыздардын казасын окуйсуз. Багымдат, пешим, асыр, шамко. Куптанга өз убактысын окуп аласыз, калгандарын казасын окуганга турат. Боюнда бар аял жылан көргүсү келсе эч нерсе болбойбу? Боюнда бар аял жылан көргүсү келсе эч нерсе болбойбу? Эч нерсе болбойт, бирок этияттасың да, жылан көрүп боюнан чыгып калбасын. Көбү ушундай да, өзү ушундай. Жылан корккон, жылан мындай акыйкатын көргөндө ал сүрөтүн, видео алып бөлөк.
акыйкатын көргөндө ол тамаша эмес да. Анан биз менен жыландын ортосунда душмандык бар да. Эгерде ошо көргүсү келип атса, талгак. Мен силерге бир окуя айтып берейин эстегенде. Өзү укса деле керек. Кайсы бир жылы мен Баткенге барып калдым. Кыргызстандын калкы статистика боюнча мына 7 миллионго жетейин деп аткан эле. 7 миллион, ошо 7 миллион бала ким болот деген сөз болуп аткан эле. Анан достору, давай, дос, эптеп аракет кыл. 7 миллион сөптөгөн ага бир сыйлык берилеби эле мамлекеттен. Ушундай болгон да. Анан мен Баткенге барып калдым. Баткенде ошо Кабыт деп коет, Рабыт Кабыт. Ошол жерде конокто турабыз. Кудай рахматы Махманабы дамланын үйүндө. Анан ал бала, ал жигит ошо Ош областынын, Баткен областынын губернаторунун кеңешчиси болуп, аппарат жетекчиси болуп иштейт эле. Анан келип дамла деп эме кылып сурап калды. Мына Кудай кааласа уулду болуп калсам, жакында мына азыр саат ушу күндөрү болоюн деп калдым. Не деп ат коеюн деди да. Сизден эле сурап алайын деп. Конокто отурганбыз. Менин эсиме келди Увайс деген. Увайс деген. Бул Увайс Карни деген ислам тарыхында машаалла бир мыкты аулия болгон. Апасынын кызматында алек болуп пайгамбарыбызга барбай калган. Болбосо пайгамбарыбыздын доорун тапкан. Бирок пайгамбарыбызды көрбөй калган, ошончо сахаба эмес, табиин болуп калган. Бул апасынын кызматында алек болуп, апасын таштап кете албай пайгамбарыбызга барган эмес да. Бирок пайгамбарыбыз дүйнөдөн өтөөрдөн мурда сахабаларга айткан, өзгөчө Умар разияллаху айткан. Карын деген өрөн, ошо Карын деген жерден Увайс аттуу бир бала келет деген. Анын дуасы кабыл деген. Ошодон дуа алып калгыла деген да. Анан Умар разияллаху ошол Карын деген жерден келген зияратчыларды ажыга келгенде да сурай берет эле, араңарда Увайс деген бала жокпу, тигиндейби депчи. Анан бирөөдөн ушул белгилерин да кошо айткан. Анан келсе ошол Увайс чыгып атпайбы. Ошодон Хазрет Умар разияллаху дуа алган да. Ошол табииндин ошо кишинин аты Увайс атычы. Мен эсиме ошо келип турду, сразу ошону айтып берипмин мен буга. Увайс деп коюп коюң депчи. Мындай ат жогураак депчи. Анан болду деп чай ичип кеткенбиз. Кийин анан ал Бишкекке ишке көчүп келди да. Анан айтып калды. Дамла, Увайс дегендин котормосу кандай деди. Увайс дегендин котормосу арстан. Десем, тоба дейт. Менин аялым боюнда кезде арстандын үнүн уккысы келет эле дейт да. Арстандын үнү бар го? Баягы бир мультфильмдерди көрөсүңөрбү? Деп кыйкырганы бар го? Билесиңерби? Ошондой үнү уккысы келе берет экен да. Аял киши ушундай экен да, ар нерсеге талгак болот экен. О кишинин ошо маша аялы ушундай арстандын үнүн деп. Эми мына туш келип калганын карабайсызбы? Увайс дегенде бул арстандын аты да өзү. Араб тилинде арстандын билбейм 100ден ашык аты бар. Ошонун бир аты Увайс. Ошонун сыңарында кээде мындай арстан үнүн уккысы келет экен, кээде мына жыланды көргүсү келет экен. Бирок мына жыланды мен айтар элем, этияттап жөн эле бир телевидениеде өңүн акыйкатын көрсөтпөй эле коюш керек. Оксоң көрүп анан баласы түшүп калбасын дейм да. Сөп анын караганы да жаман да жылан да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты да, эгерде намаз окуп аткан болсо, вдруг жылан келип калса, ошондо дагы намаз жыланды бир чаап өлтүрсөң, эң жогорку соопту сен аласың. 2 чаап өлтүрсөң, андан азыраак. 3 чаап өлтүрсөң, андан азыраак кете берет да. Издеп жүрүп өлтүргөндүн кереги жок. Просто Кудай сактасын. Ошондо ана ушундай түшүнүп албаган, азыр анча-мынча жаштарга туура айтып коюш керек болуп атат да. Эртең анан сооп экен деп анан тоолордо издеп, бирөө путун чактырып алып, дамын айтып эле деп жүргөн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Максат ажы Дарат жана намаз деген китепте Аср жана Куптанда алгачкы 4 рекет сүннөт намазы бар деп турган. Биздин мазхаб боюнча кандай? Жакшы эле.
Бирок бул суннат муаккада эмес, нафилдерге кирет. Асырдан мурда 4 рекет. Хадисте келет точно. Асырдан намаз аздан алдын ким намаз окуса, Аллахнын өзгөчө ырайымы жаалат деген да. Кээ жет мамлекеттерде алхамдулилlah, мына биз Пакистанда окуп келдик эле, ошого көп көңүл бургандар бар, көргөнбүз да. Куптандан мурда дагы 4 рекет окушат, фарыздан мурда, и асырдан фарыздан мурда да окушат. Бизде бар, бизде деле. Биздин мазхабта деле мындай окусаңыз болот, сооптуу болот. Бирок берки, мисалы, пешиндин 4 рекетиндей, же куптан намаздан кийинки 2 рекеттин сүннөтүндөй андай деңгээлде эмес болчу. Андан бир деңгээл төмөнүрөөк нафилдерге кирет да. Эгерде чычкан идишти аралап үстүн тебелеп кетсе, кантип жууш керек? Исламда кандай? Жөн эле 3 жолу жууп коюңуз. Макулбу? 3 жолу жууп коесуз да, калган идишти колдоно бересиз. А эгерде сары май же жана башка нерселерге ошто жеп койгон болсо, жемиштер, продукталарданчы, ошо жеген жерин кыркыш керек. Сырды жеп кетти, же жана башка нерсе, нанды жеп кетти. Ошол жерде сөзсүз кичине көбүрөөк кылып эле кыркып алып, наркы тоокторго берип коесузбу? Калганын жей берсе болот. Бардыгын ырыткандын кереги жок. А эгерде суу майга түшүп калса, анда бардыгын төбүш керек экен. Эгерде азыр майлар бизде катыган бар го, топленый мына сары майлар. Чекесин жеген болсо, андан алына турган болсо да, мында суюк эмес да. Анда ошол жерде алып эле ырытып, калгандарын жей берсе болот тугандар. Макулбу? Эгерде мындай суюк нерсеге түшүп калса, анда бардыгын төккөнгө, барын ырытканга туура келет. Чычкандын маселеси. YouTube'дан англоязычный каналдан не дейт, монетизациясынан акча тапса болобу? Негизи адалбы? Азыр көп эле адамдар YouTube'га өтүп жатышат. YouTube рекламанын эсебинен төлөп берет экен. Реклама болсо, кээ бирде жакшы, кээ бирде динге жатпаган болуп калат экен. Узун видеолорго ограничение кылса болот. А кыска шартстан болбойт. Мен мисалы YouTube'га видео чыгарсам, адамдар көрүп, убактысын кетиришет. Анан ошон үчүн кыямат күнү көргөндөр убактымды кетирдиң деп асырышпайбы? Асырышат. Мындай туугандар. Азыр эми дүйнө технология өнүгүп кетпедиби? Өтө элечи. Шариятыбызда эң негизги маселе ошого мээнетти айтат да. Мээнет кыласыңбы, кылбайсыңбы? Мээнет бар. Тарттың, убакыт бөлдүң, кырктың, отурдуң, элдин көңүлүн көтөрө турган, элдин пайдасына тие турган нерсени чыгардың, тапканың адам. Кудай сактасын, арам нерселер таап, ошолор таба турган болсоң, тапканың арам. Смотри, сен эмне видео тартып атасың, ошону айт. Эл бузарлык эмеспи? Мисалы, динге каршы нерсе эмеспи? Арамды жайылтуу эмеспи? Андай боло турган болсо, тапканың дагы арам. Эгерде машалла патриоттук, жобосо азыркындай мекенди сүйүү, ата энени урматтоо, динибиздин багыттарын жакшы адамдарга мотивация бере турган, сабырдуулукка, шүгүрчүлүккө, каниеттүүлүккө, кайраттуулукка проблема жок. Мындай мээнеттин тапканың адал. Муну жакшы түшүнүп алыш керек да. Мээнеттин тапканы анысына адал. La ilahe illallah. Устаз, энемдин бооруна чет өлкөдө операция жасатыш керек экен. Керектүү каражат жок болгондуктан кредитке акча алып операция жасатсак болобу? Жообуңузга рахмат. Кредит алганда кайра төлөш керек да аны дагы. Аны каяктан төлөйсүңөр анан? Анан көрө кайрымдуулук фонддорго кайрылып, элден жардам сураган аркылуу эле кылган жакшы го деп ойлойм да. Кредитке билбейм. Себеп кредитке биринчи ушуга операция кредит бербейт. Грантовый эле кээде кредиттер чыгып калып эле мейли канча алса андай болсо проблема жок. Бирок үстүнө акча кошо турган болсо жакшы болбойт го дейм, кыйналасаң. Муну ачан окуп өзү. Мына узун кийин окуйлар анда. Вакыт барбы? 3 мүнөт калды.
Биздин сурат өмөнгүчө малдын зекетин малды сатып акчасын берсе болобу же малдын өзүн бериш керекпи? Эгер болсо бир эле адамга бериш керекпи же бир канча муктаж адамга бөлүп берсе болобу? Биз койдун зекетин койду сатып акчасын эле муктаж оорукчан адамдарга бөлүп берип койсок болобу? Болот зекетте туугандар. Зекетте ошол өзү нерсени берсе дагы болот, ошонун баасын акчалай берсе дагы болот. Макулбу? Сиз мисалы бир ун менен иштейсиз. Зекетти ун менен берсеңиз деле болот. Ошо унду сатып акчасын берсеңиз деле болот. Кой менен койду деле берсеңиз болот, ошо койдун акчасын деле берсеңиз болот. Проблема жок. Зекетте бизде Ханафи мазхабта экөө теңденгени кетет. Өзү же болбосо акчасы, кыйматы. Аялым иштейм деп жаңжал кылып атат. Мен иштетпейм деп атам. Мен лөлүлөрдүн эркектериндей болум келбейт деп айтсам болбой атат. Мен иштейм, стройкада аялымда иштейм деп жаңжал кылып атат. Не кылышым керек? Ошого жооп берип коесуздарбы? Аялды багуу эркектин мойнунда милдет. Кийим кече, тамак аш, турак жайды камсыздоо эркектин мойнуна коюлган. Кудай сактасын, эркек эгерде бир ооруп калса, инвалид болуп калса, же ушундай болуп калса, аялы жардам берсе проблема жок. Бирок ошо жардам бергенде кандай иштер менен, аялы эркектер менен, башка жоочун, намахрам эркектер менен иштегени болбойт. Эгерде чогуу экөө болсо, чогуу иштешкен жардам бере турган болсо макул. Өзүнчө болуп калганы алар болбой калат. Анан эгерде сиз камсыздап аткан болсоңуз, анын иштегени жакшы эмес да. Анын иштегени жакшы эмес. Устаз, биздин суроо мөмө жемиш тууралуу. Үшүрдү кантип беребиз? Устаз, акча түрүндөбү же мөмө жемиш болсо деле боло береби? Бул деле ушундай. Зекетке окшош эле, үшүрдүккө деле мөмө жемиш менен берсеңиз дагы болот. Же болсо ошо мөмө жемиштин үшүрүн мисалы акчалай эле берсеңиз дагы болот. Макулбу? Мисалы 100 килограмм алма үшүр берейин деп атасыз. Ошонун акчасын эле бейбечараларга берип койсоңуз өтө берет. Сөзсүз эле алма бербестен да. Ата-энемдин батасын албай нике кыйдырып алгам. Жолдошумдун дагы бир үй бүлөсү бар. Экинчи аялы болуп макулдугумду бердим. Ата-энем каршы чыгып жатат. Мен болсо ажырашкым келбейт. Кандай кылганым туура болот устаз? Ата-энем батасын алган жакшы болот эле. Туура эми өзүңөр макулдугуңарды бергенден кийин уже нике кыйлат. Нике кыйлат. Тим более жашагыңар кетип атат, эми ата-энеңерди ыраазы кылгыла дейбиз да, эмне дейбиз? Карызын бербей акча жок деп үй бүлөсү менен көлдө эс алып жүргөндөр үчүн насаат айтып Инстаграмга чыгарсаңыз. Карызын бербей акча жок деп үй бүлөсү менен көлдө эс алып жүргөндөр үчүн насаат айтып Инстаграмга чыгарсаңыз. Андай кылган болбойт. Зулумдук да бул. Зулумдугуна күнөө алат. Туура айтат. Чардап жүрө турган учур эмес да. Наоборот, ошого кеткен акчаны карызына бериш керек. Карыз бул жаман нерсе болот. Туугандар. Амин. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين الله